кыскача айта кетсеңиз, канча жылдан бери ушул кылгыяк менен тактекей менен ойноп жүрөсүз? Рахмат. Ушул Нурак атабыздын баягы аткарып келген кезде ошого да мен абдан мындай таасирленип, ошол балки мага стимул берди десем болотпу. Ошондон кийин мен абдан кызыгуум пайда болуп, анан кылгыякка салсам кандай болот болду экен деген ой пикирлерим ошондон келип чыкты. Ал эми тактеке менен чогуу кылгыякка айкалыштырып ойноп келе жатканыма 3 жылдан берки жылдар. Ал эми баягы чет өлкөгө барып ойноп көрсөттүңүз беле? Көптөгөн чет мамлекетке барып келдим. Өзүм эле жеке ойнобостон жана ошондой эле Түрксой уюму аралыгында уюшулган чоң мындай Азия улутундагы мындай бүт музыканттар келишет да. Ошолдор баягы топтомунда оркестрдин чогуу оркестр менен чогуу дагы аткарып келгем да. Айта кетсем, баягы Америкага чейин жана ошондой эле Румыния, Молдова, ошол көптөгөн чет мамлекетке чейин бул тактеке буюрса барып келди. Бул дүнүйө жаралган жакшы менен жамандан, адал менен арамдан, аптап жанаң эй шамалдан, эркек менен аялдан, ак менен карадан, кыз менен баладан, күлкү жанаң эй санадан. Ал эми алдыда кандай сиздин пландарыңыз бар? Бул балким башкаларды да үйрөтөйүн деп атасызбы, же үйрөтүп атасызбы азыркы тапта? Каш Абдыраев мектебинде азыр мугалим болуп эмгектенем. Жаңыдан кичинекей шакирттерди тарбиялап аткан кезим. Баягы кызыгуусу пайда болуп атат? Албетте, илгерки менен азыркы жылдарды салыштырсак, абдан мындай кызыккан, кылгыякка, аспапка кызыккандар абдан көп болуп жатат.